Салам достор, сиздер менен Бага өстүрүү Кыргызстан каналы. Бүгүн сиздер менен дарак бутоо боюнча азын аулак кеп курабыз. Дарактуу бутоо кышкы жана жайкы бутоо деп бөлүнөт. Кышкы бутоодо форма берүү, жашартуу жана оорулуу жана башка бутактар кыркылат. Жайкы кесүүдө жайкы бутоодо мөмөгө отургузуу жана кыскартуу үчүн кыркылат. Бул көрүнүп турган көчөт 3 жаштагы көчөт. Достор, сиздерге суроо, 1 ай мурда болгондо ушул көчөттү сиздер кайсыл жерден кыркат элеңиздер? Бул бутактардын учтарында алма гүлдөрүн көрүүгө болот. Алма, өрүк, шабдалы негизи эле жаш мөмө берүүчү дарактар учунан мөмө берип баштайт. Ошондуктан бутоодон мурда мөмө берүүчү бүчүрлөрдү жана мөмө берүүчү бутактарды так аныктап алуу керек. Мөмө берүүчү бүчүрлөр кышында окшош келет, бирок ажыратып алууга болот. Көпчүлүк багбандар мына ушул жерден кышкы бутоодо кесип кыскартып салат. Натыйжасы эмне болду? Мөмөгө кирейин деп жаткан алба 3-4 жылга артка сүрүлүп калды. Кийинки алмага келели. Кийинки алманы көрө турган болсок, кийинки алмада дагы учундагы бутактан мөмө гүлүн көрүүгө болот. Андан кийинки көчөткө барайлы. Мынакей кийинки көчөттө дагы учунан гана гүлдөп жатканын көрүүгө болот. Демек, жаш дарактардын бардыгы учунан гана мөмө тийип баштайт. Эгерде бутабай койсок, бийиктеп кетпейби деп айтышыңыздар мүмкүн. Албетте, бийиктеп кетпейт. Анткени учунан алган мөмө күзгө чейин өзүн өзү ийип алат. Бул алмада мөмө гүлү жок, анткени муну сыйыр жеп койгон. Сиздер дагы уй сыяктуу бутабаңыздар. Багыңыздарга береке берсин.